Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Зайнабидиновада жайгашкан мына ушундай 77-сериядагы 4 этаждуу домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Бул Зайнабидинова Райымбекова көчөсүнүн жээгинде турам. Аль-Бухари мечитинен базар тарапка карап жүргөнүңүздөрдө Кругойго жетпей мына сол жакта ушул домду көрө аласыздар. Райымбеков 6 болуп калат экен. Сериясы 77. Сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира 4 этажда, ортоңку подъездде. Райымбеков 6 деп издеп келе бересиздер. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө 3 бөлмөлүү квартирага келип калдым. Ортоңку подъездге кирип 4-этажга чыксаңыздар, ушул квартира сатылат. 3 бөлмө, сквозная планировка, техпаспорт бар, коммуникация бар, центральный, айтпасам деле билесиздер. Санузелдери дагы разделный. И крышасы жабылган. Суу өтпөйт. Мисалы, бул спальный комната, ошол жактан баштай берейин эми. Бул сериядан негизи квартира издегендер көбөйүп атат. Ишеничтүү, жакшы дом депчи. Анан полу жыгач, дубалы кирпич. Райымбеков көчөсү. Аураны караңыздар. Эс аласың да карап туруп. Эс аласың. Сонун. Так. Буюм тайымдарды 100% калат. 100% калат тугандар. Вообще эч нерсе алып кетпейм. Ушундай деп эси мага болгондо айтып берди. Так. Экинчи комнатага киреличи. Бул конок бөлмө, гостиная, мындай шифонер деп коет да илгерки адамдар. Шифонерлер, дивандары бар экен. И на паровой батарейкалар коюлган, полу жыгач мындай. Кыч дейт да, кадимкидей бассаңчы. Кычылдайт да. Ачылат, жабылат бул жагы. Бул жака чыксаңыздар, бул сериянын ушундай чоң лоджасы болот. Өтө сонун да. И мына жагы кухня. Ушу лоджасын кухня кылып койгон. Газ бар, суу чыгат, гарнитурлар. Бул жак отдельно чай ичип отура турган комната болуп калат бул жак. Отдельно. Пластик айнек терезелер. Мына жака шкаф жасалган, майда чүйдө койгону. Эми жүрүңүздөр, кайра зал менен эле чыгайын. Сиздердин да башыңыздарды айлантырып салбайын. Эми мына детская комнатага кирели. Ата-энелер балдардын уктоочу бөлмөсү дегеним. Райымбеков көчөсү тугандар. Батарейкалардын эң чоңун коюптур. Лялечкаңыздар болсо, кровать даяр уже. Жакшы. Өтө сонун. Көрдүңүздөрбү? Эми кухняга кирели. Өзү негизинен ал жер кухня болот, бирок балконго чыгарып койгон. Азыр бул сериядагы жашоочулардын баары эле ошентип планировкаларын өзгөртүп атат. Заманауи болуп атат тугандар. Эки эшик, бирөөсү темир, бирөөсү жыгач. Крыша жабылган. Бул жак ошо унитаз. Мына жак болсо аристона. Ванно. Бар ошол жакта мына стиралка, паровой батарейкалар. Ремонту жакшы тугандар. Эми кому как, бирок бул ремонт жакшы деп эле эсептелинет. Чөнтөгүңүздөрдө акча көп болгон болсо, каалагандай ремонт кыла аласыздар, алып туруп. Локация жакшы, мектеп, садик баары жакын. Баасына келе турган болсок, $77,000 бул квартира бааланды. И бул жөн эле айтылыш баасы, түшүрүп берет. Кымбат экен, ана экен, мына экен дей бербеңиздер. Азыр арзан нерсе жок азыр. Арзан нерсе жок. $77,000 түшүрүп берет. Эсин номерин жаздым. Посредниги жок, ортомчусу жок. Прямой хозяин менен сүйлөшөсүздөр. Ана тугандар, прямой хозяин менен сүйлөшөсүздөр.